эле жерден дароо алынды. Эми мен вакыттан учурдан пайдаланайын дагы. Нарматтуу көпөр сүйүүчүлөр, ошентип биз Төш булак жана Суу Самыр Байтур командасынын ортосундагы беттешти баштадык. 8-1 финалдагы таймаш. Көк кийимчендер Суу Самыр Байтур, ал эми сары кызыл кийим менен бул Төш булак командасы. Азыр Суу Самырдын бир оюнчусу ыңгайсыз кагылышуудан кийин жерге кулап түштү. Тез жардам мунасы эртерээк келип, азыр Суу Самырдын оюнчусун караса жакшы болот эле. Ошентип буга чейинки бүгүнкү күнгө каралган алгачкы беттеш жыйынтыкталды. Анда жаш күч командасы 9-6 менен атаандаштарын кабыланды утуп чейрек финалга чыкты. Дал ушул жуптун жеңүүчүсүн азыр алар күтүп атат. Азыр же Соңкөл, же жаш күч мына ушул. Жок, чындыгында мына жаш күч чыкты. Соңкөл кеч ойногон. Же Төш булак, же Суу Самыр Байтур командасынын бирөөсү. Ошентип экөөнүн бирөөсү ийгилик жаралса чейрек финалда беттешет. Калыс ышкырыгын жаңыртып атат. Калыстын ышкырыгын укчу оюнчулар байкалбай жаткан мезгили желегин желбиретип аткандан кийин эмне үчүн андайлар оюнду улантып кетишти, ышкырыкты укпай калды окшойт. Аутабал ал жерде катталган, андыктан жекеме-жеке орун алат. Капитаны Бектуров Талант 81-жылкы чапканаты золотой, 2-нчи номердеги Муташев Мирбек 98-жылкы чапканаты саят. Карыпбай уулу Рустам чапканаты Бизон, Элчибеков Болоткан чапканаты Стамбул, Акбаржан уулу Калкаман чапканаты Тапанча, Кожонов Айбек чапканаты Арча Тору, 8-нчи номердеги Насырбеков Сыймык 2001-жылкы. Азыр болсо мына ошентип жекеме-жеке орун алып атат. Эки командадан бирден оюнчу чыкты. Бул жерде Мирбек Муташев Суу Самыр Байтурдан, ал эми Төш булак командасынан азыр ким чыкканын бул жерде аныктайбыз. Уланбек Асанбеков Тайтору менен чыккан экен. Алгачкы таймдын ошентип алгачкы таймдын 3-нөсү дагы артта калган экен. Жана Төш булак командасынын Уланбек Асанбеков Тайтору бул негизинен ушул Төш булактагы негизи ортодогу оюнчулардын бири. Азыр болсо Суу Самыр чабуулда. Эгерде ылдам оюн жүргүзсө атан тайгазанга жетип барабы, жок, аттын ылдамдыгы бир аз жетпей калды. Суу Самыр командасы бир оюнчуга аз болчу, ошого карабастан алар чабуулга чыкты эле. Биз эми оюнчуларды тааныштырып баштасак, мына Төш булакта Мырзабек Амангелди уулу Гектар менен 1-нчи номерде, Уланбек Асанбеков Тайтору менен 2-нчи номерде, Элдияр Шахтарбек уулу Мустанг менен 3-нчүдө, 4-нчүдө Калыс Абдыкадыр уулу Момент менен, 5-нчиде Калыс Таалайбек уулу Тайфун менен, 6-нчыда Мирлан Русалиев Марадонна менен, 7-нчи номерде Азирет Муратбек уулу минген аты Япончик, ал эми Саянды минип жүргөн Алтынбек Жаныбек уулу, 8-нчи номерде болсо 9-нчыда Акназар Абдумуса уулу ал Спартак менен, Төлөн Оңкобаев 10-нчу катарсанда Арча Тору менен, Нур Жеңишбеков Зидан менен 11-нчи номерде, жана Марат Автандил уулу Первый деген армат менен 12-нчиде. Мына ушундай курам. Алтынбек Үсеналиев демек Төш булактын жетекчиси. Эки команда менен тең бирдей тааныштырып өттүм, урматтуу. Азыр болсо кезектеги жекеме-жеке кайрадан эле биз Мирбек Муташевди көрөбүз ортодо. Бирок бул ирет Уланбек Асанбеков булакты жерден эңип кетти. Оюнду мурасы көк бир оюндан күбө болуп отурабыз. Төш булакты жону жел боосу кызыл сары түстөгү Төш булак командасы, көгүлтүр көк түстөгү Суу Самыр Байтур командасы.
Birinci tayımdan 5. minuta salgaçtı ketti Kayrılgız. Oyun talasınдағы жеке-жеке көбірек болуп атат азыр бул оюнда. Албетте буга чейинки жаш күч менен Кабылан бизди бир топ көндүрүп койду. Кооз оюнга ар бир беттештин өзүнүн тагдыры бар. Андыктан бул 8ден 1 финалдагы таймашта албетте буга чейинки жаш күч менен Кабыландыкыдай эмес, бир аз башкачараак окуя өнүгөрүнөн эч кандай шек жок. Андыктан азыр болсо мына улак жекеме-жекеден бат эле көтөрүлдү дагы. Жерден улак бат эле көтөрүлүп, сүрмө топ азыр ат үстүндө улак тартышты ишке ашырып атат. Ошол Көкбөрү Федерациясынын шаалары түзүлгөнүнө 22 жылдан бери келе жаткан тарыхында Азырынча мына сол такымга төш кулак оюнчусу басып алган экен. Андан Чапкенедей жарышып улакты эңип кеткенге аракет көрүлүп атат. Сусамыр улакты өздөрүнө алды эле, бирок улакты оңдоп кеткенге ыңгайлуу, демек ыңгайлуу оң такымга басканга жетишпей калды. Азыр болсо Төш булактын чабуулу. Төш булак кана улактай казандын кырына тийип туруп андан ары кетти. Өтө жакшы сонун бери бул жерде көрүнүш орун алды эле. Кылымдардан келаткан эрендердин эл оюну Көкбөрүнү көрүп болуп отурабыз. Кайрадан назарыңыздарда Төш булак дагы деле чабуулун улантып атат. Командасы эсеп сандары ачыла элек. Бирок бирине Коргонууда Суусамыр азыр бир топ эле сапаттуу болуп кетти. Жыйынтыгында улакты атаандаштан тартып алганга мүмкүнчүлүк болду. Азыр болсо Суусамырдын Суусамырдын оюнчусунда аянтан чыгып кетет. Жок, чыккан жок. Мына чабуулун андан ары улантат. Багыт алып бараткан чагы бирок деле коргоочулардын курчоосунда калды. Ошентсе дагы тайгазанга жетип барды. Мүмкүн кош такым менен азыр ийгилик жаратып кетет. Өздөрүнүн тайгазанын коргонууда Экинчиден менен караңыздарчы кандай мүмкүнчүлүктү жакшы пайдаланды. 8 минутада келип өзүнүн командасына эсеп сандарын ачты десек жаңылышкан болбойбуз, урматтуу кайрылгандар. Эсеп саны ошентип ачылып, Суусамыр Байтур командасы алдыга озуп чыкты. 1-0 менен Төш булак негизинен жакшы эле даярданган болчу бул турнирге. Андыктан жооп бериши керек Төш булак. Төш булак албетте жооп бериши керек бул салымга. Ошол учурда Суусамыр Байтурдун дагы мүмкүнчүлүгү өтө жакшы. Алгачкы мүнөттөрдө эсепти ачып алгандан кийин эми эгерде алар кийинки баскычка чыкса, жаш күчкө каршы ойнойт. Чейрек финалда дагы бир кооз кызыктуу көрүнүшкө туш келебиз деп айтсак болчудай. Бир сыйра ары бери ойкуп кайкып келди дагы. Кайрадан ортолук бөлүккө таштап атат. Бул ирет дагы ортого, так ортого тийбей түшпөй калды. Төш булак команданын оюнчусу келип жакшы эле алганга аракеттенген, бирок тилекке каршы улам жерде. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай. Кана азыр ким улакты жерден эңип кетет болду экен. Төш булактын катары менен экинчи оюнчусу улакты эңип кеткенге аракет кылды. Күч аттардын буга чейинки даярданганы, үстүндөгү жигиттердин буга чейинки канчалык деңгээлде даярданганы ушул жерден пойлага чыкканда биле алсак болот. Улак Суусамыр Байтур командасынын оюнчусу Төрөбек уулу Төрөгелди 97-жылкы Lexus деген аты менен. Да, Lexus менен азыр жебедей сызып бара жатат. Бир аз кечире кыргытып калды. Бир аз кечире кыргытып калды. Болбосо өтө сонун мүмкүнчүлүк бар эле.
ушул жерде эсепте 2-0 жеткирип салганга Көшбулак команданын оюнчусу Тайгазанын жанында. ушуну менен 3-чү мүмкүнчүлүк жаралды жана ал иш жүзүнө ашпай калды деп айтсак болот. Бирок жок дегенде бир салым азырынча Сусамыр командасында бар. Азыр болсо жекеме-жекеге көңүл бурабыз. Буга чейин жекеме-жекеге Уланбек Асанбеков Төшбулактан чыгып аттылы. Азыр карап көрөлү. Дал ошондой Улан Асанбеков чыгыптыр. Төшбулактан ал эми Мирбек Муташев Сусамыр Байтур командасынан чыкты. Жок, бул жерде азыр Элди Аршактарбек уулу Төшбулактан. Канчалык күчтүүлүгүн ушул жерден билсек болот. Бирок ар бир команда 3 ай бою Эки чабандаш бири-бирине каршы тургандан кийин гана беттеш башталат азыр. Мына калыс уруксат берди. Жана ошол замат Мирбек Муташев улакты жерден эңип алды. Оң тараптагы Тайгазангалар чабуулга чыгат, андыктан 98-жылдык өкпөрчү Саяк деген аты менен экинчиден менен келди. Улак Тайгазанга түшмөк. Азырынча бирөөсү түртүп, бирөөсү тартып атат. Баракелди. Болбой атып эле жабышып атып эле 12-чи биринчи таймдын 12-чи минутасында Ошентип бул демек эсепке алынды. Эсепке алынды бул салым. Тайгазанга түшкөндөн кийин демек кайрадан сууруп чыккан экен. Сусамыр 2 ирет ийгиликтүү аракет кылгандан кийин азырынча Төшбулак өзүнүн сөзүн айтпай жатат. Кайрадан эле 2-1 үлө шамдагайлык менен Сусамыр Байтур командасынын оюнчусу келип Алгачкы салымдын автору Калкаман мына өзү бара жатат. Кубаныч экен демек. Кубаныч Төшбулак командасын Тайгазанда жакындады, бирок тилекке каршы Төшбулак командасынын оюнчулары аутты көздөй сүрөп чыкты. Жекеме-жекеден болсо азыр Төшбулактын оюнчусу. Бул болсо Уланбек Асанбеков Тайтору менен. Уланбек Асанбеков. Бирок кимдин билеги күчтүү болсо алып кетет деги чекти болбой эле. Ал жакшы эле улакты. Эңген эле кандай эреже бузуу? Кимдир бирөө азыр жаза мамысына байланыш ыктымал. Сусамырдын оюнчусу келе жатат. Ошон менен бул экинчи ирет. Сусамырдын оюнчусу ошентип эреже бузууга түшкөлү жок. Жаза мамысына келген жок. Анда жөн гана жекеме-жеке орунга башка оюнчу келе жатат. Убакыттан пайдаланып, Аз карап көрөлү. Азыр болсо ошентип Сусамыр бир оюнчуга аз. Талант Бектуров ошентип жаза мамысына байланды. Азыр Төшбулакта өтө сонун мүмкүнчүлүк бар. Эсеп сандарын кыскартканга 2 гана оюнчу азыр Төшбулакта, Сусамырда болчу, Алмашова кайра келип 3 болуп калды дагы. Төшбулак ушул бир оюнчуга бир чабандашка көп экенине карабастан азырынча ийгилик жарата албай жатат. Жана ошондой эле Сусамыр Байтур командасынын оюнчусу 1-чи номердеги Бектуров Талант, 2-чи номердеги Муташев Мирбек, 4-чү номердеги Карпай уулу Рустам, 5-чи номердеги Элчибеков Болоткан, 6-чы номердеги Акбаржан уулу Калкан, 7-чи номердеги Кожонов Айбек, 8-чи номердеги Насирбеков Зыймык, 9-чу номердеги Кожонов Эрлан, 10-чу номердеги Төрөбек уулу Төрөгелди, 11-чи номердеги Өмүров Кубаныч.
Ошентип кайрадан улак ортодо кезектеги жекеме-жеке орун алууда. өзүңүздөр көргөндөй бирине Буга чейин кадимкидей эле ушул Уланбек Асанбеков жана Элдияр Шактарбек уулу Төшбулак командасынан жекеме-жекеде өздөрүнүн күчүн сынап аткан. Бул ирет болсо 5-чи катар сан менен Калас Талабек уулу чыгыптыр. Жана ал тайгазанга азырынча жакындай албай жатат. Сусамыр Байтур командасынын оюнчусу эки оюнчусу жазамамага байланды. Караңыздар, бирин аттардын бирине болгон тилешүүсү. Сусамыр Байтур чындыгында өтө көп оюнга мүмкүнчүлүк берип атат. Ошондуктан оюн талаасында ар бир командада 4төн чабандес болсо, азыр Сусамырда болгону 2 гана чабандес бар. Ошондуктан жекме-жекеден такыр мүмкүнчүлүк бербей убакытты өткөрүп атат. Ар бир оюнчу 2 мүнөткө жазамамысына байлана турган болсо, 2 мүнөткө жазамамысына байлана турган болсо, азыр экөөсүнүн бирөөсүнүн убактысы менин оюмча келип калды. Карап атабызбы? 1 жана 4 номердегилер эле. Ошондо Талант Бектуров менен дагы бир оюнчу жазамамысына байланган эле. 1 номердеги кире берсе. Жазамамы бүттү. Башкы калыс бул жерде мына ошентип 1 номердеги Талант Бектуровду кайрадан оюнду улантканга мүмкүнчүлүк берди. Төшбулактын оюнчусу оң такымга басты улакты. Оң такымга басты, ага болбой эле. Сусамыр Байтур командасынын 6 номердеги оюнчусу Акбаржан уулу Калкаман келип жабышты эле. Ал мезгилде дагы бир Төшбулактын оюнчусу жазамамысына байланып атат. Ошондо эреже бузуулар өтө көп орун алууда. Негизинен калыстардын ушундай катаал чечимдер чыгарганы жакшы, себеби бир аз эле калыстар бош боло турган болсо, оюнчулар бири-бирине жарат алып келип коюшу толук ыктымал. Төлөн Оңкобаев Төшбулак командасынан 2 мүнөткө четтетилди. Азыр тескерисинче Сусамыр эмес Төшбулактын оюнчуларынын саны аз. Андыктан жекеме-жекеден улакты албай турса болот беле. Азыр көптүккө салып ийгиликке жаратып кетиши ыктымал Сусамыр. Бирок азырынча улак Төшбулакта бир оюнчуга аз болуп ийгилик жаратып кетсе, анда болуп көрбөгөндөй чоң эрдик жараткан болот. Эсеп азырынча 0-2. Ысали Мирлан Улак аяктан сыртка чыгып кетти. Кезектеги жекеме-жеке орун алат. Команданын оюнчулары аутка сүрөп чыгышты. Улак кайрадан ортодо жекеме-жеке. Эсеп сандары 2-0 эсебинде Сусамыр Байтур командасы алды да азырынча. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай караңыздар. Аттардын бирине болуп түрөшүүсүн үстүндө жигиттер ыңгайын издеп келип эле мына 2 номердеги Муташев Мирбек оң такымга басып жазамам. Дагы деле Мирбек Муташев Төшбулак командасынын дагы деле улакты өзүндө алып жүрөт. Ал мезгилде Төшбулактын оюнчуларынын саны кайрадан теңелди. Биринчи таймдын акыркы минуттары өзүнүн өкүмүн сүрүп аткан экен. Ал мезгилде эсепти 3-0 кылып койгонго Сусамыр командасы бир топ жакын. Тайгазанга өтө жакын келди. Мирбек Муташев дагы деле өзүндө алып жүрөт. Мирбек Муташев жарайбы, жарабайбы? Мирбек Муташевдин демек бул салымы эсепке кирди. Секундаларда Байтур Сусамыр командасы Эсепке кирди дагы, ошондо дагы бир эсеп 3-0 айланып кетти. Акыркы 2 салымды Мирбек Муташев ишке ашырды. 3-2-1 стоп. Эсеп 3-0 жана эми Төшбулак экинчи, үчүнчү таймдарда аракет кылбаса, мындай оюну менен албетте чейрек финалга чыга албай калат.
жактагдагы эки команданын оюнчулары калсын дагы, калганыңыздар бошоп бериңиздерчи. Жакшынакай бул жакта орундар турат. Келип отуруп алсаңыздар болот го. Мына ошентип, урматтуу агайым туугандар, биздин кайрадан экинчи тайм оюнубуз жалгашты. Кайрадан эле кирип келип эле Төшбулак команданын оюнчусу 7-номердеги Муратбек уулу азыры. Мына ошентип экинчи тайм орун алып атат. Төшбулак менен Сусамыр Байтурдун ортосунда биринчи 20 мүнөттүктө 3-0 эсеби катталып кетти эле Сусамырдын пайдасына. Андыктан экинчи таймда азыр Төшбулак ишендүүрөөк ойногонго аракет жасап атат. Экинчи таймдын башында эле мына чабуулга жөнөдү Төшбулактын оюнчусу. Бул Уланбек Асанбеков Тайтору менен. Азыр болсо аут ошентип экинчи таймдагы алгачкы демек жекеме-жекеге биз күбө болобуз. Сусамыр Байтур командасы аутка сүрөп чыкты. Сусамыр Байтурдан буга чейинкидей эле Мирбек Муташев чыкты. Саяк менен тоз топ болбойт демек жагайын туугандар. Жакшынакай аракет кылып алышты, бирок тосуп сүрүп алгандарды четке чыгарып коюшту. Бирок Улак кайрадан ортодо. Азыр болсо мына Улак келди, ошол замат тирешүү башталды. Эки команданын экинчи номердеги оюнчулары Уланбек Асанбеков Тайтору менен Төшбулактан чыккан. Бул ирет Уланбек Асанбековдун аргымагы ишендүүрөөк болуп атат. Андыктан Улакты жерден көтөрүп мына сол такымга басканга жетишти. Жана кайрадан жазамамысына байланып атат. Же калыс өтө катаал болуп атат, же чындыгында эле эреже бузуулар бар. Жок. Демек айлампанын ичине кирип кеткен экен. Туура чечим. Ошол жекеме-жеке болуп жаткан учурда айлампанын ичине кирбөө керек. Бир эмес эки оюнчу эки тараптан кирип кеттир. Мына ушундай калыстар болсо, бир топ Көкбөрү да тартипке келет эле. Анткени эмнегедир башламандыктар чындыгында көп болуп келет. Азыр Төшбулактын бир оюнчусу башкача форма менен да жүрөт. Аны алып баруучу бул жактан айтты өзүң форманы ки деп, бирок ал азырынча аны уккан жок. Ошондо эки командадан бир-бирден болгондо мына Төшбулак командасынан Нур Жеңишбеков жазамамысына байланды. Жана ошол эле учурда 9-чу Улак азыр тайгазанга салынып кетти дагы. Сусамыр командасынын аткаруусунда, андыктан эсеп 4-0-гө айланды. Төшбулактын оюнчусун жазамамага келди атат, бирок Улак тайгазанга салынбады. Улак тайгазанга салынды. Андай болсо чыгыш керек. Бул жагынан эреже кандай? Эки командадан бир-бирден оюнчу жазамамысына байланган болчу. Азыр Улак тайгазанга түштү. Эреже боюнча тайгазанга түшкөндөн кийин кайрадан оюнга аралашыш керек. Бирок азыркы алып баруучу эмнегедир жазамамысындагы демек жазамамысындагы оюнчу Улак тайгазанга түшсө дагы демек оюнга аралашпашы керек. Бир убакта ушундай бир убакта демек эки башка демек эреже колдонулуп атат. Же эки тараптан тең бирден чыккан учурда ал эсепке алынбайбы? Комментаторскийге Марат, сизди команданын жетекчилери күтүп атат. Эсеп 4-0-га айланып кеткен. Жана мына өзгөчө башка форма кийип алган. Бул Төшбулактын оюнчусу 4 эсеп менен алды да азырынча. 7-чи номер экен бул. Демек Азирет Муратбек уулу. Минген аты япончик. Биз буга чейин аны Уланбек Асанбеков окшойт деп атканбыз. Жазамамыны жакшы тарттыңар. Мына бирдей кирди, экөөсү чындыгында сыртка чыгып алып деле, ал жерде да жөн турушкан жок. Бири-бири менен ал жерден жекеме-жеке ойноп кете жаздады. Эгерде ошол жерде Улак болсо кадимкидей аны тартышып кетишмек. Ал эми оюндун өзүндө жекеме-жеке орун алып атат.
Уланбек Асанбеков төш булактан чыккан кайрадан эле Сиз да бул жакка келип койсоңуз. Улан Асанбеков мына улакты жерден кармап, азырынча такымга баспай турат. Мирбек Муташев тоскоолдук жаратууда. Сусамыр командасынын протоколунда оюнчулардын саны 12-ге жетпейт. 3-чү номердеги оюнчу жок, аларда 12-чи номердеги оюнчу жок. Ошондо 10 эле чабандес менен бул беттешти өткөрүүдө. Жана азырынча ага карабастан 4-0 эсебинде алдыда. Сусамыр 5-чи чабуuna, 5-чи салымына жөнөдү. Кош такым менен кана жок. Тайгазанга бул ирет жакындаган жок. Жакшы калыңыздар деген жакшы билетти алат. Уткан команда экинчиден менен кайрадан киргенге аракет көрүлүп жаткан чуру Сусамыр тараптан. Бул ирет төш булак коргонууда сапаттуураак. Экинчи таймда азырынча бир гана салым өткөрүп алды. Башка учурда коргонуусун эч кандай кынтыксыз өткөрүп атат. Мына азыр мүмкүнчүлүк жок, кандай эмес. Акырындап Тайгазандан алыста олтуруп, эми аутка чейин жеткиргенге аракет көрүлдү эле. Ага карабастан оң жактан тоскоолдук кылган оюнчулар дагы бар. Мындай туюк коргонууга атаандаш өтүп алган учурда албетте салымды ишке ашыруу өтө кыйын. Анын үчүн же өзгөчө бир чеберчилик керек, же болбосо ал жакта көбүрөөк убакыт талап кылынат дагы, бир ыңгайлуу жолдуу болгон учурду кармай билиш керек болот. 7-чи минутта бүтүп 8-чи минутага бараткан кербеси улакты өтө көп убактан бери өзүндө алып жүрөт. Жакшы эле аракет кылып атат. Азыр болсо мына калкамын алып жүргөн экен, өнөктөшүнө өткөрүп бергени жакшы эле. Жок, өткөрүп бербей койду. Өнөктөшүнө да берген жок. Ортолук бөлүккө эми туура чечим мына. Өткөзүп берди. Чындыгында Тайгазан жанында эле кечке ошентип чабуулга чыга бербестен өздөрүнүн жарым аянтына келип, атаандаштарды өздөрүнө чогултуп туруп, жакындап туруп эми жөнөдү. Мына бош калган аймак бар, азыр ашып кетсе жолунан 2 чабандес тосуп чыгыш мүмкүн. Бирөөсүнөн өтүп кетти, экинчисинен айланып өткөнгө бул ирет дагы жетишкен жок. Бурулуп келип, эми тоскоолдук жок. Өзүнүн өнөктөшү тескерисинче тоскоолдук кылып калды. Улакты жаңы гана такымдан чыгарып ушул силкип Тайгазанга тыштап кетерди. Азыркыдай көрүнүш орун алган. Улакты бул иретине Айбек Кожонов өзүнө өткөрүп алды. Арча тору менен бир тараптуу оюн жүрүп атат. Төш булак туюк коргонууда, ал эми Сусамыр болсо ишенимдүү үстөккө босток чабуулдарды уюштуруп атат. Эгерде статистика боло турган болсо, улак кимде көбүрөөк жүрдү деп анда дээрлик бир 60-70% Сусамырда жүрдү деген статистикалык көрсөтмө бул жакта чыкмак. Азыр болсо мына жебедей сызып жөнөдү. Ушундай ылдамдык менен бара жатып өнөктөшүнө Кожонов улакты өткөрүп берип кетти. Бул ирет бирден менен Азамат Тайгазанга улакты таштаган учурда ичинен бир нерсе атырылып сыртка чыгып да кетти. Кубаныч Өмүров бул салымдын автору. Эсеп ошентип 5-0. Төш булак Сусамырга ишенимдүү жакшы татыктуу каршылыкты көрсөтө албай жатат. Бир оюнчуга көп болгон учурда, 2 оюнчуга көп болгон учурда дагы алар улакты Тайгазанга сала алган эмес. Эми бул 8-1 финалда такыр бир да салым салбай оюн таласын таштап кеткендер болгон. Ал Аракет Сынташ командасы ал канатага кечээ 0-15 менен утулган эле. Ошондой эле Көк Жал командасы алар Бакубат таласка 0-8 менен жеңилген. Ошондуктан ал жакта бул жерде таң калуунун кереги жок. Төш булак командасы деле ошолордун катарын толуктап калышы ыктымал. Бирок азыр экинчи таймдын дагы жарым бөлүгү бар, андан сырткары 3-чү тайм бар. Мүмкүн ошол убакта
өздөрүнүн статистикасын бир аз жакшыртат. Кезектеги жекеме-жеке бул ирет Мирбек Муташев улакта ошентип жерден эңип кеткен, өнөктөшүнө өткөрүп бергенге аракет кылып атат. Кана ооба, улак өткөрүлдү. Улак сыймыкка ошентип өткөрүлүп берди да, сыймык болсо аянттан сыртка чыгып кеткен экен улак менен. Жекеме-жеке. Ортодогу тирешүү кайрадан башталды. Бул жагы классикалык көрүнүштө айтсак болот. Кайрадан эле Уланбек Асанбеков кайрадан тайтору менен Уланбек Асанбеков улакты жерден эңди. Мирбек Муташевка мүмкүнчүлүк бербей жатат. Азыр мына такымга ишенимдүү басты. Эми тайгазанды көздөй жөнөш керек десем, каптал сызыкка бара жатат. Андай болсо кезектеги аут абалы катталып калышы ыктымал. Жок, улак аянтта калды. Мына азыр болсо өтө керемет ылдамдык менен бара жатат. Бирок абайлаш керек. Тайгазанга жакындаган учурда улак тайгазандын кырына тийип туруп кайрадан сыртка түшүп калды. Төшбулак командасынын жалгыз жана кооз салымы ошентип иш жүзүнө ашпай калды. Эң кооптуу, эң ушул 100% жакшы мүмкүнчүлүктү эми гана Төшбулак командасы жаратты. Бирок дагы деле алардын эсеп тактасында 0 деген сан жазылып турат. Атаандаштын коргоочусу ага ыңгайсыздык жаратканга мүмкүнчүлүк алды. Жогорку ылдамдык менен келгендиктен андан бир аз жазганып ошентип улакты тайгазанга салып кете албай калды. Азыр болсо жекеме-жеке бул жерде орун алат. Жана буга чейинки эле көрүнүш ошол эле мына Уланбек Асанбеков кайрадан Төшбулак командасынан Уланбек Асанбеков тайтору менен, ал учурда Мирбек Муташев болсо ошол саяк менен тайтору өтө жакшы тирешип атат. Кээде саяк ийгилик жаратса, кээде тайтору ийгиликтүү болуп кеткен учурларын көрдүбүз. Азыр болсо мына бул жерден тайтору саякты ары сүрүп улакка жакыныраак барайын деди эле. Тескерисинче саякты мүнчүргөн Мирбек Муташев улакты мына жерден эңди. Азырынча такымга басканга бир аз эртелик кылат. Мына такымга басып алды. Оң жактагы тайгазанды көздөй. Дал ушул мына Сусамыр командасы чабуулга чыгарын эске ала турган болсок, чү дегенде эле көз ачуңганча тайгазанга жетип барышы ыктымал. Мына тайгазанга жөнөдү. Ошол замат улакты такымдан чыгарды. Бирок эки менен келип атаандаш бир аз тийип кеткенде улак жерге түшүп кетти эле. Ал мезгилде өнөктөшү Ерлан Кожонов улакты алган. Экинчи таймдын бүтөрүнө 6 мүнөт калган учурда ошентип кайрадан жекеме-жеке. Бул ирет дагы ушул Төшбулактын тайгазанын жанындагы айлампадан ал ишке ашат. Бул мына эгемендик күнүнө карата 31 август эгемендик күнүнө карата өтүп жаткан президенттин кубогу Көкбөрү тарыхында чындыгында мына ошол эң байгелүү, байге фонду эң жакшы болгон турнир болуп атат. Албетте биз улуттук курама командалар ойногон көчмөндөр оюндары же башка ошол сыяктуу бир той турнирлерде эмес, расмий беттештер. Булар ошолорду ала турган болсок, 21 марттагы Ноорус, 9 майдагы жеңиш күнүнө карата турнир жана 31 август эгемендик күнүнө карата ушул президенттин кубогу. Мында жогорку лиганын чемпионуна туптуура 1 миллион сом байге фонду каралган. Бул чындыгында мактоого арзый турган нерсе, анткени ар бир кийинки турнирде байге фонду акырындап болсо да кадимкидей өсүп келе жатат.
салыштыруу түрүндө айта турган болсок, мына 9 майда чемпион болгон команда Достук ошондо 500 000 сом алган болчу. Ал эми бул ирет 1 миллион сом алат чемпион болгон команда. 2 эсе өзгөрдү. Ал мезгилде Тош Булактын оюнчусунун мүмкүнчүлүгү чектелип калды. Анткени аттын басмайлы ошентип бошоп кеткен окшойт. Жыйынтыгында жерге кулап түштү эле. Жок дегенде көңүл жубатуучу бир салымды ишке ашыруу Тош Булак командасында жүрбөй жатат. Ошентип эми мына биз байге фонду тууралуу айтып аттык эле. Чемпионго 1 миллион сом. Бул эми албетте 500 000ге караганда 2 эсе көп. Жок дегенде ушинтип акырындап ар бир кийинки турнирге байге фонду көбөйүп отура турган болсо, жакынкы жылдарда чабандестердин жок дегенде чыгашаларын актап кала турган деңгээлге чыгып калышы ыктымал. Бул дээрлик бардык эле ушул көк бөрүчүлөрдүн, алардын жетекчилеринин жана күйөрмандардын деле үмүтү деп айтсак болот. Сөзсүз түрдө убакыттын өтүшү менен байге фонду дагы көбөйүшү керек. Бул жагынан азырынча жакшы жылыштар бар. Ал мезгилде Тош Булактын оюнчусу улакты жерден эңип, жебедей сызып өзүнүн жарым аянтында жүрөт. Өзү чабуулга чыгат болду экен, же өнөктөштөрүн издейби. Аттын башын буруп туруп мына жөнөдү. Улак сол такымда, жок, өнөктөштөрүн күтүп атат. Өнөктөштөрүн күтүп атып, атаандаштарга алдыруу коркунучу дагы келип калгандай болду. Мына эми кайрадан жөнөдү. Бул 1 номердеги Амангелди Мырзабек Амангелди уулу гектар менен дагы деле өзү бара жатат. Оң жагынан өнөктөшү жакындап келди эле. Улакты алдыбы же албай алдыбы? Улак кайда? Алып тур. Алганга жетишти. Бул болсо Калыс Талайбек уулу Тайфун менен. Бирок ага болбой чапкенеде келип жабышып эле Суу Самыр Байтөр команданын оюнчусу келип, бир шыйрак 1 эмес 3 оюнчу келе жатат. Эгерде ушинтип баары чогуу Тайгазанга жакындап келсе, анда ийгилик жаралат беле. Азыр болсо Калыс Талайбек уулу ошентип аянттын сыртына чыгып кетти дагы. Кайрадан жеке. 3 мүнөт бар. Бул экинчи таймдын бүтөрүнө жана эсеп саны дагы деле 5-0 бойдон турат. Мирбек Муташев Суу Самырдын оюнчусу, Суу Самыр Байтордун оюнчусу 2 ирет улак салды, ал экинчи жана 3-чү салымды ишке ашырган. Ал эми эсеп санын бул жерде Калкаман Акбаржан уулу демек жараткан эле. Ошондой эле 4-чү салым Сыймыктын аткаруусунда, 5-чиси болсо бул Кубаныч Өмүровдун Хан деген аргымак менен келип, ошол 5-чи улакты салган жана азырынча ал эң акыркысы болууда. Жакшы эле аракет кылып атты эле. Жок, бирок болгон жок. Кайрадан Тош Булак команданын оюнчусу Улак Тош Булакта бир сыйра борбордук бөлүккө келип туруп, атаандаштарды өздөрүнө чакырып туруп, кайрадан чабуулга кирүүнү көздөп атат. Эгерде мына ушул Тайгазандын тегерек четине өзгөчө жыш коргоочулар жайгашып алган учурда дээрлик дайыма ушундай кыймыл-аракеттерди, ушундай чечимдерди чыгарып келет. Бардык эле ийгилик жараткысы келген оюнчулар. Марат Автандили уулу Первый менен минген аргымагынын аты Первый. Жок, бул Нур Жеңишбеков экен, Зидан менен. Нур Жеңишбеков Тайгазанга жакын келген учурда бирок жете албай жатат. Сүрмө топ, ошентип сүрмө топуна улакты тартышып жаткан учурда улак албетте додонун ичинде акыркы секундалар өзүнүн өкүмүн сурап атат. Андыктан эсеп сандары өзгөрөт болду экен бул таймда. Же 5-0 менен азыр жыйынтыктайбызбы? Калсын ышкырык эмнеге жаңырды? Кандайдыр бир эреже бузуу болгон сыяктуу. Суу Самырдын бир оюнчусу жазанамага байланабы же тескерисинче? Биз азыр 4, 3, 2, 1
убакыт соңуна чыгып калды. Андыктан Сусамырдын чабуулу ушул аягына келген учурда токтоп калды. Сусамырдын чабуулу ушул жерден токтоп, бирок алар 5-0 менен алдыда. Экинчи 20 мүнөттүктү жыйынтыктадык. Алдыда дагы бир тайм бар. Төшбулак жок дегенде ошол таймда эсеп сандарын кыскартканга аракет жасайт. Арматтуу көкбөр сүйүүчүлөр, ошентип биз Төшбулак Сусамыр командасынын ортосундагы кийинки таймды баштадык. Алгачкы эки таймдын жыйынтыгы боюнча эсеп сандары 5-0 жана Сусамыр Байтур командасы алдыда. Азырынча Төшбулак бирдей ирет салымды ишке ашырганга мүмкүнчүлүк ала албай жатат. Эфирге жаңы кошулгандар болсо эсиңерге салып өтөлүм. Мына сары кызыл кийимчендер булар Төшбулак командасы, ал эми көк кийим менен Сусамыр. Сусамыр 2 оюнчуга аз, негизинен алардын протоколунда 3-чү жана 12-чи номердеги оюнчулар жок, бирок ошого карабастан Төшбулактын эсебин таап атат деп айтсак болот. 3 дегенде эле улак аянттан сыртка чыгып кетти. Андыктан алгачкы жекеме-жеке буга чейинки дейли, мына жекеме-жекеге чыгып аткан оюнчулар Уланбек Асанбеков менен Мирбек Муташев. Жок, бул ирет демек Төшбулак командасынан Азирет Муратбек уулу чыккан экен. Япончик менен көз ачып жумганча улакты сол такымга басып алды. Азирет Муратбек уулу өзүнүн тайгазанын көздөй баратат. Албетте мындай учурларда кездешкен. Болгондо да чечүүчү учурда өздөрүнүн тайгазанына улакты салып алып, ошонун айынан утулуп калган учур деле орун алган эле. Быйыл эле мына ушул Ноорус майрамына карата турнирде 2-3 менен утулуп атып, ошондо кайсыл команда экени азыр эсимде жок. Алар 2-3 менен утулуп атып, өздөрүнүн тайгазанына салып алып, жыйынтыгында 2-4 менен жеңишти алдырып ишкен. Азыр мына карама-каршы тарапка барып кайрадан улак менен кошо аянттан сыртка чыгып кетти. Азыр болсо кайрадан жекеме-жеке орун алат. Чындыгында Төшбулак командасынан мына ушул Азирет Муратбек уулунун чыгып турганы туура окшойт. Себеби ал аянтка чыккан учурда улакты кадимкидей эңип чабуулга чыкканга мүмкүнчүлүк алды эле. Бул ирет эми мына Сусамырдын тайгазанына жакын жерден, жакын жердеги айлампадан жекеме-жеке орун алат. Улак четирекке түшүп калды. Андыктан калыс старттык демек чечимин чыгарган жок да, бул жерде улакты ортого коюп берип атат. Бир аз болсо дагы ортого жылдырылды. Мирбек Муташев улакты жерден эңди. Ошол замат оң такымда. Төшбулак команданын оюнчусу Азирет болчу делегат групптан чыгып, мына эми тайгазанды көздөй жөнөдү. Мирбек Муташев буга чейин 2 ирет салымды ишке ашырган. Тайгазанды көздөп бараткан чагы. Ал эми 3-чү ирет аны улакты тайгазанга салып кетүү бул ирет мүмкүн болбой алды. Жок дегенде биринчи дем менен ошонусу дагы андан ары чабуул уланып атат. Сусамыр Байтур командасы алгачкы 2 таймды ала турган болсок, чейрек финалга чыкканга татыктуу оюнду көрсөттү. Эми ошону 3-чү таймда бышыктап коюшу керек болот. Бир аз азыр артка чегинип туруп андан кийин кайрадан кирүү керек. Себеби тайгазанын тегерек четин жыш жайгашып, Төшбулактын оюнчулары коргоп алды. Борбордук бөлүккө чейин келип кетсе деле болмок. Ошондо оюн талаасынын узун туурасын колдонуп, бош аймактарды колдонмок. Мындай жыш жайгашкан учурда ийгилик жаратуу албетте татаалыраак болот. Мына азыр бир эпки менен келип туруп, күл менен келип улакты тыштап кетейин деди, бирок Төшбулактын коргонуусу сапаттуу болуп атат. Алар биринчи таймда көп кат ачылып кетирди. Ал эми
экинчи таймда бир эле ирет. Эки салымды өткөрө алган экен, андыктан экинчи таймда бир аз жакшыраак. Ал эми үчүнчүдө болсо азырынча Коргонуу өзүнүн максатын ишке ашырып атат, Төш Булактын Коргонуусу. Мындан кийинки беттешти эсиңиздерге салып өтөлү. Азыр жогорку лиганын алгачкы ушул эгемендик күнүнө карата турнирдин жогорку лиганын алгачкы беттеши орун алат. Ал Таластын Ынтымак командасы Чүйдүн Сары Өзөн Рассвет командасына каршы беттешти өткөрөт. Андан соң дагы бир жогорку лигадагы беттеш бар. Ал Көлтөр жана Кара Буура. Биринчи лигадан жогорку лигага көтөрүлгөн бул эки команда ошентип Чүчү Булактын жыйынтыгында алгачкы беттешти бири-бирине каршы өткөрө турган болуп калды. 9-майда ушул Көлтөр менен Кара Буура финалда беттешти эле. Эми тайпалык оюнда кайрадан күч сынашат. Ошондой эле бүгүнкү оюнду жыйынтыктай турган, оюн күнүн жыйынтыктай турган бул Ак Суу менен Атуул командасы болот. Кайрадан жекеме-жеке орун алып, азыр айлампадан Улак сыртка чыкты. Бирок сүрмөтүп болуп топтошуп калды. Улакты жулуп кетти азыр кайрадан. Төш Булак чабуулга жөнөш керек. Эмнегедир бул жерде азыр Төш Булактын чабандесине минген аты көп. Топтон өзгөчө сурулуп чыкпастан бир аз жайраак болуп калды. Азирет Муратбек уулу япончук менен жүрөт. Топтон сурулуп ишендүү чыкса, чабуулга барганга мүмкүнчүлүк болот эле. Азирет демек өнөктөшүн өткөрүп берген экен. Кана азыр асман буга чейин булут каптап турган болсо, күн ачылып, жыйынтыгында оюнчулар жакшы көрүнбөй баштады. Күн так төбөдөн тийген учурда мына ушундай көрүнүш орун алат. Азыр болсо мына Элдияр демек Улак менен жүргөн экен. Элдияр Шактарбек уулу Мустанг менен Тайгазанга жакындаганга да мүмкүнчүлүк болбой жатат. Бир нече ирет аттын башын буруп келди дагы. Азыр Тайгазанга жетип келди. Бул ушул өтө ыңгайлуу чабуул болушу мүмкүн дегенче мына Чапкенедей азыр Суу Самырдын оюнчусу Айбек Кожонов тоскоолдук кылып Чапкенедей жабышып кетти дагы. Кийинки менен ийгилик жаратуу керек. Кош такым экөөлөп Улакты салабыз деген. Улак менен кошо бир оюнчу жерге түшүп калган экен. Ага карабастан Төш Булак Улакты бербей жатат. Жок дегенде бир ирет Улакты Тайгазанга салмайынча Төш Булактын да жаны тынчыдай эмес. Бул жерде уламдан улам активдүү дымактуу аракеттер көрүлүп атат. Ыңгайлуу позицияны тапкан учурда чабуулга жөнөмөкчү. Мына жөнөдү. Аттын башын аттын озуна тартып туруп токтотуп, мына сол тарабынан кирем. Кайсыл жагынан киргенге аракет кылбасын, Суу Самырдын Коргонуусу азырынча ишенимдүү болуп атат. Бул жуптун жеңүүчүсүн чейрек финалда Баткен облусунун Жаш күч командасы күтүп турат. Буга чейинки жолку албетте бир топ ошентип күчтүү командалар туш келип калган экен. Анын баары Чүчү Булактын негизинде болгон. Алдын ала ким кимге түшөрүн таптакыр билген эмес эле. Ошентип кечөөкү оюнду эске алсак болот. Алкан ата менен Алкан ата менен Аркет Сымташ эмес, мына Көкжал менен Бакубат Талас. Көкжал менен Бакубат Талас эгерде башка атаандаштарга туш келсе, мүмкүн экөө тең чейрек финалга чыгат беле. Бирок алар 8-ден 1 финалда туш келип калып, ошентип Көкжалды Бакубат Талас 8-0 менен утуп кеткен кечөө. Ынтымак командасы менен Сары Өзөн Рассвет командасы. Ал эми азыр болсо Төш Булак менен Суу Самыр Байтур бир топ. Суу Самыр Байтур тең ата оюнду көрсөтөт деп эсептегенибиз менен, бирок иш жүзүндө Суу Самыр Байтурдун пайдасына 5-0 менен эсеп катталып турат. Дагы деле Төш Булак Улак менен
Мына бул ирет тоскоолдук кылган эч ким жок дегенче бир аз жайыраак болуп калды. Ашып кетсе 1 секунд убакыт болот. Андан көп мүмкүнчүлүктү Сусамыр оюнчулары бербейт, ошондуктан ошол 1 секунд ичинде улакты тайгазанга ыргытып салып кеткенге жетишип калуу керек. Капталынан туруп алып тайгазанды тосуп турат. Бирок жакшы аракет кылып атат. Канча мына команда тең бири-биринен коргонуп, бири-биринен жулуп канча кетейин, алып кетейин. аракет орун албасын, баары бир жок дегенде бир салымды ишке ашыруу иш жүзүнө ашпай койду Төшбакка. Мындай болсо ортолук бөлүккө чейин баруу керек. Кана өнөктөшүн өткөрүп бергенге жетишти. Азыр сол такымга басты. Түз эле колуна алып бара жатат. Эгер жаңылбасам, бул Мырзабек Амангелдиулу. Мына азыр болсо ошентип өтө сонун салымды ишке ашырды. Жалгыз салым өз командасынын, бирок бир топ кооз болуп чыкты. Мунусу Амангелди уулу Мырзабектин ийгиликтүү жүрүшү орун алды. Бир топ убакытка чейин Төшбулак улакты сала албай жатты эле. Ортолук бөлүктөн, борбордук бөлүктөн улакты алып туруп, ылдамдык менен барып ушунчалык ишенимдүү кирди. Улакты алганда, өнөктөшүнөн алганда такымга да баскан жок. Анткени анын тайгазанга сала турган дымагы ушунчалык күчтүү болгон. Ал иш жүзүнө ашып кетти. Эсеп мына ошентип 1-5. Төшбулак эсепти бир аз кыскартты, бирок эми алар бүгүнкү беттешти утуп кетет дегенге дээрлик болбойт. Анткени дагы 4 салым айырма бар. Ал эми бул 3-чү таймдын ошентип жыйынтыктоочу бөлүгү дагы башталып атат. Сусамырдын оюнчулары улакты эмкетебесе жок, кандай эмес. Улакты көтөргөндүн ордуна өзү аттан түшүп калды. Азыр экинчи оюнчу түштү. Бул жерде мүмкүн эреже бузуу болгон. 4-чү номердеги Төшбулактын оюнчусу бул Калыс Абдыкадыр уулу болчу. Момент деген аргымактан түштү. Мына ошондуктан ал өзүнүн эрки менен эмес, атаандаштын эрки менен кулаган экен. Ошондуктан азыр Сусамыр командасы бир оюнчуга аз болот. 2 мүнөткө четтетилди. 2 мүнөткө Сусамырдын оюнчусу Кубаныч Өмүров. Оюндан ушул 2 мүнөткө четтетилгендердин буга чейинки командалардын кечээкү бүгүнкүлөрдү баарын салыштырып көрө турган болсок, эң көп эрежени бузган ушул Сусамыр Байтур командасы болуп атат. Жаш күч менен кабылаанын ортосунда деле көп болду, бирок азыркыдай санга жеткен жок эле. Деп айтыкчак болбойт Төшбулак команданын оюнчусу Элдияр Шактарбек уулу да улак менен бара жатат. Кана бул иретте аргытып кетеби? Улак тайгазанын кырына тийип туруп барып, андан ары сыртка чыгып кетти. Албетте атаандашы тоскоолдук кылбаса, эч кандай маселеси салып кетмек. Эми биз Сусамырдын жообун күтөбүз. Азыркы чабуулга жок, чабуул ошол замат орун алган жок. Анткени борбордук бөлүктө ат үстүндө улак тартыш орун алып кетти. Аут. Улак аянттын сыртында. Жакшы эле аракет кылышкан, бирок аутту көздөй сүрүп чыгарышты. Эсеп сандары 5-1. Улак ортодо жекеме-жеке. Бул иретте жекеме-жекеде Сусамырдын оюнчусу ийгиликтүү болуп чыкты. Негизинен жекеме-жекедеги статистиканы көрө турган болсок, бул жол менен бир 60-40 деп айтсак болот. 10 ирет жекеме-жеке болсо, ошонун 6-сында, жок эле дегенде 6-сында Сусамыр Байтурдун оюнчулары ийгилик жаратып атат.
Эмнеге төртөө жүрөт? Жазамамы? Кире. Кандайча кирет ал жакта? Мына бул жерде азыр Суусамыр Байтурдун 4 оюнчусу жүрөт. А бир оюнчу Жазамамыда байланып турат. Андай учурда 3 болушу керек. Жазамамы? Азыр эми Кубаныч Жазамамы? Кире берсем болот. Кубаныч Өмүров демек аянтка кирди. Анын ордуна башка оюнчу чыгып турат. Эсептен жаңылып калышкан экен. Кайрадан Оюндун кызуусуна кирген учурда ошентип абалды толук түшүнбөй калган болсо, азыр Сыймык Суусамыр командасынан 2 мүнөткө четтетилди. Анткени аянтта 3 оюнчу болуш керек болсо, ал жерде 4 болуп кетишкен. Төшбулак эми мүмкүнчүлүктү пайдаланат болду экен. Жаш күч, мисалы үчүн, ошол бир чабандеска көп болгон учурда дээрлик дайыма ийгилик жаратып атты эле. Буга чейинки беттеште. Ал эми Төшбулак деле ошолордон өрнөк алып азыр ийгилик жаратса негизинен болчудай. Бирок Суусамырдын оюнчулары өтө коргонууда сапаттуу оюнду жүргүзүп атат. Жетпей калды. Ат эртерээк токтоп калды. Ат Тайгазанга жакын барып, такалып туруп токтосо, ошондо ийгилик жаралмак. Аттарын дагы демек жакшылап үйрөтүү керек. Албетте ат адамдын канаты деп эзелтеден эле айтылып келген сөз бар. Чабандестин деңгээлине жараша ат болбосо результат жаратуу өтө кыйын болот. Дагы 4 мүнөт бар экен беттештин бүтөрүнө. Бул биринчи лиганын алкагындагы бүгүнкү күнгө каралган экинчи беттеш. Мындан кийин жогорку лиганын 2 оюну болот, андан кийин дагы бир биринчи лиганын беттеши орун алат. Сол тактыкка басты. Ери болсоңор алып көргүлө чакана кейде бербей турган чагы. Калган 4 мүнөт ичинде Үчөөлүп ала албай турушат. Төшбулак албетте 4 улак салып кетерине ишегим бар. Кайрадан дагы бир жолдо Төшбулактын аттары бир аз толук даяр эмес сыяктуу. Төшбулактын негизинен оюнчулары өздөрү тажрыйбасы бир тойлуу мол болуп калды деп айтсак болот. Бир нече турнирден бери беттештерди өткөрүп келет. Ийгилик жаратуу үчүн каражат жагы да бир аз кененирээк болуусу маанилүү. Азыр Төшбулактын оюнчусу Жазамамысына байланышы керек. Ылдамдык менен келе жаткан учурда капталдан келип коюп кетти. Дагы жакшы, бактысына жайыраак келип койду. Эгерде катуураак сүзүп кете турган болсо, бул жерде өтө ыңгайсыз орун алып калышы мүмкүн. Кана Төшбулактын азыр коюп кеткен оюнчусу аянттын сыртына чыгып 2 мүнөткө четтеп турат. Ал учурда анын ордуна башка бирөө кире албайт. Ошондуктан Төшбулак бир оюнчуга аз болот. Жазамамыга байланды. Дагы 2 мүнөт бар экен, демек беттештин бүтөрүнө ал учурда Жазамамысына байланган Төшбулактын оюнчусу бул Нур Жеңишбеков. Жана Төшбулак аз экенине карабастан чабуулга чыгып атат. Жок, азырынча чабуул деп айтуу кыйын болгону улакты. Мына ушул жерден улак Тайгазанга түштү. Жана Суусамыр 6-1 эсебинде ийгилик жаратып кетти. Минутада Суусамыр Байтур команданын оюнчусу 6-чы салымдагы ошентип бар Суусамыр Байтур командасында. Улакты Тайгазанга салгандан кийин жабыркап калган экен. Тез жардам мунасы карама-каршы тарапта турат. Убакытты токтотуп турат экенбиз демек. Бул жакта медициналык тыныгуу орун алып калды.
Мына тез жардам мунасы жөнөдү. Бул болсо Сусамырдын оюнчусу Болоткан Элчибеков. Болоткан Элчибековго ден соолук каалайбыз. Жерге түшкөндө туура эмес түшүп калдыбы? Ордунан тургузган атышат. Дарыгерлер келгенче турбай эле турса жакшы болот беле. Тез жардам мунасы карама-каршы тарапта жайгашкан болчу, ошондуктан алар келгенче бир аз убакыт өтүп кетти. Мына азыр дарыгер өзүнүн демек көмөгүн көрсөтөт. Oyun dalasındагы калыстын чечими боюнча Төш Булак командасы жанагы кооптуу учурду жаратканың үчүн жазаны тартасың. Oyundun ayağına çeyin tartasın, kırk ketmestен. Түзефир, уақытыңды қоя берсең болот. Кайрадан ойынды жалғаштыралы. Oyun кайрадан жанданды. Жана ошентип Төш Булактын оюнчусу эрежени бузгандыгы үчүн oyundan четтетилди. Беттештин бүтөрүнө 2 мүнөткө жакын убакыт бар болчу, ошондуктан эми Беттештин аягына чейин бул эреже бузган Төш Булактын оюнчусу оюнга кирбейт. Мына эреже бузулду дегенче оюнчулар кадимкидей жарат алып калат. Ошондуктан биринчи кезекте албетте атаандашты сыйлаш керек, аяш керек. Себеби ошондой эле мамиле атаандаш тараптан болсо, сен деле ошондой ыңгайсыз абалга кабылып калышың ыктымал. Ошондуктан качан бири-биринин ден соолугун ойлоп, колдон келишинче аларга ыңгайсыздык жаратпаганга аракет кылса, мына ошондо oyun таза болот деп айтсак болот. Азыр болсо акыркы минутта өзүнүн өкүмүн сүрүп атат. Жада калса акыркы секундалар. Андыктан дагы бир улакты биз тайгазандан көрүп калабызбы, көрбөй калабызбы ал дагы. Азырынча табышмак Сусамыр бир оюнчуга көп, андыктан мүмкүн дагы бир салымга биз көргөнгө жетишебиз. Мына кадимкидей атты ушул жерден жылуулуп, андан ары тайгазанды көздөй алып бара жатат. Бир коргоочуну 2 атаандаш тосуп келди эле. 10 секунд ичинде салып бүтпөйбү? Тагыраак салып жетишпейби? 4, 3, 2, 1, стоп! Мына Беттеш аягына чыкты. Төш Булак Сусамыр Байтур командасынын ортосунда. Эсеп болсо 6-1. 6-1 мына Сусамыр ишенимдүү алдыга озуп чыкты дагы. Эми алар чейрек финалда Жаш күч командасына каршы беттешет. Көлүбүздүн жээгиндеги